Biz şunda öyle intervjuga nölbüzde nöl. Mağa qarab şaşın tarap tarap. Сейчас мектеп мен сейчас пик экен. Малакка чалын рөл чеч маселени. Мына дегенде бир аны калай кылам да. Орусчарды окуганда кантип сүрөйт экен орустар эмне кылат экен? Тар. Качканда жерге катып düşөсүңөр. Орусча ырдаган укпайлыбы? Ошо чыгарып бердим. Кечки туман ип ачтым, кантип чабам деп. Ичпесеңиз эле ичкендей жүрөт экен. Азыр Арна шоу буйлайт. Ошо бой деп эмелер чыгат да, буктар. Арна шоу мына ушундай музыка менен силерди бардык жаман нерселерден арылтат. Саламатсыздарбы достор, кайрадан мына ушул интернет дүйнөсүн багындырганга келген баягы эле 3 илтик, бирок биз Арна шоуда эми көрүшмөкчүбүз. Лилия Абдыбаетова, Аскат Алдашев жана Нурел Султанов сиздер менен бирге. Өзүбүзгө өзүбүз кол чаап кое берели. Кайрадан сиздер менен көрүшүп, кайрадан сиздер менен байланышып атканыбызга биз абдан кубанычтабыз. Мындай эмне үчүн Арна болуп калды деген суроо болот да турабы, дароо. Туура да. Өлкөдө бизде аябай көп өзгөрүүлөр болоттур да, бир жагыбызды карасак. Желек өзгөрүп кеттир, бир жагыбызда жакында кийимин өзгөрөйүн деп атат. Анан биз дагы карадык, эмнебизди өзгөртсөк болот деп. Анан шоунун аталышын өзгөртүп койсок болот экен деп Арна шоу деп алдык. Эми мындан ары дал ушул Арна шоунун алкагында угушабыз, көрүшөбүз, айтор кызыктардын баарын ушул жактан бөлүшөбүз. Мен сүйлөй турган сөздүн баарын сүйлөп койдуңар го дегенде болуп. Салам достор, жалпы биздин көрөрмандар жогоруда айткандай эле биздин көрөрмандарды айтат башка ушучу бакышкан. Не кылып жүрөт экен? Мен бир нерсе иштеп атам да. Биз эми Арнадабыз Кудай буйруса. Эми ушул ийгиликтүү болуп, ушул жагы майлуу сүттүү болуп, жакшы жакка, жакшы нукка бурулсун. Жанагы алты күйөөгө тийип, анан ушинтип бузулуп кетпесем болду деген ой болуп атат. Анда достор, эми Арна шоу болгондон кийин булар эмнени арнагантат деген суроо болушу мүмкүн. Биз сиздерге сонун эмоцияларды ардаганга даярбыз. Анан албетте мындай кыргыз деген жүрөк согуп аткандан кийин сөзсүз түрдө бул Арна бекеринен эмес. Биз сиздерге кыргыз менен түзмө-түз байланышта, кыргыздын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун тапчу нерсе менен байланыштуу бул аталыш болуп атат. Эми бул Арна жөнүндө дагы далай угасыздар. Мындай айтпайлы, Арна дегенден эле могу жакта мындай карасаңар, мындай бир музыкалык аспаптар, Сен айтып албай, негизиче мындай караштырып көрүп атам. Негизи мындай да, арнай турган нерсени байкасаңар, мындай жаман нерсени арнабайт, туурабы? Туптура. Жакшы нерсени арнайт, керектүү нерсени арнайт. Демек, бул шоунун аталышы дагы ошол сизге керектүү бир сонун нерсенин айланасында түзүлүп отурат. Мурда жакын адамыңыз өзүн сизге арнаса, бүгүн 3 киши сизге өзүн арнап атат да. Буюрса далай арнашабыз биз. Кишилер бири-бирине арнаганда этият да эле. Элдер таң калып атпыш. Ал тема негизи 18+ сен айтчу элең да. Жакшылыкта, жамандыкты менин оозуман угасыңар дегендей эле биягы. Элдер айтат да, эмне так айтпай, эмне түшүнүп албай атышат деп. Чындап айтканда, өзүбүз деле биле элекпиз да достор. Ошон үчүн биз менен чогуу боло берсеңер, бара баарына өзүбүз чогуу билебиз. Жана мугалим окуучуларды окутуп, үйрөтүп атат, анан окуучуларыма окутуп атып, өзүм да үйрөнүп албадымбы деп коет дейт. Ошондой болуп, чогуу үйрөнөбүз буюрса. Буюрса алда жаңы жылда Арна менен, андан тышкары жаңы жылда жалаң биз менен болуңуздар. Себеби дегенде Этно медиадан чоочун кишини көрөсүңөр. Ал экинчи сезондо кимдер гана күткөн жок. Баягы илгери биз күтчүбүз да. Колунда эле Высоцкийдин ырлары турбайбы? Биз эми далай жүрдүк да буларды илгери. Муну менин классташым деп айтпама, кол сен ушунча элек. Палчан десең окшот. Палчан. Бу да 1 айлык кызматын өтөп келген. Ошондой болуп баары тең күтүп атат, Кудай буйрса. Күткөндүн баары тең ойлойбуз, жакшы жакка, жакшы нукта чыгат деп. Ошон үчүн Арна анда биз баштадык. Достор, негизи кайсы платформада болбойлу, кандай аталышта болбойлу, биздин эң башкы багытыбыз бул кызыктуу темалардын алкагында баарлашуу. Бул эч убакта өзгөрбөйт,
эч ким өзгөртө албайт. Ошон үчүн бүгүнкү чыгарылыштын темасын эле жар салып койбойсузбу? Жаңы жылдык корпоративдер жөнүндө сөз кылгандабыз. Анткени себеби баардыгы тең мына азыр кимди сурабам, сен корпоративиң качан? Тигиге жазылдыңбы, жазылдыңбы? Жаңы жылда эмне кылган атасыңар? Жамаат менен отурасыңарбы? Эми азыр деген мындай болуп калыптыр, жана үйдө отуруп бала баккандар дагы биз эмнеге үйдө отурушубуз керек жаңы жылда деген бир жакка барып бизде деле корпоратив кылбайлыбы деген чыгыптыр. Корпоратив дегенби? Айылда отургандар өзүнчө корпоратив экен, жеңелерим өзүнчө корпоратив экен. Ошон үчүн азыр бизди кайсыл жактан укпаңыз, сиз кандай статуста болбоңуз, сөзсүз түрдө ошол корпоративди кандай өтүп атат, ал жөнүндө дагы биздин комментарийлерге калтырганды унутпаңыздар. Себеби дегенде биз кийинки чыгарылышта сөзсүз түрдө мыкты комментарийдин ээлери менен таанышып, алардын жөнөткөн маалыматы менен сиз менен бөлүшкөнгө дайым кызыктарбыз. Кандай иш чара болбосун, кандай нерсе болбосун, айымдар үчүн жана көйнөк проблемасы бүт эле жерде бар экен го. Өткөндө бир таанышыма жолугуп, корпоративде коллективдин жарымы эркектер кафе издеп атыптыр, каяктан өткөрөбүз деп. Айымдар болсо эмне кийебиз деп өздөрүнө көйнөк издеп атыптыр да. Багыш эркектер баягы эле көк костюмун же боз костюмун алып чыгат да турабы? Азыр жок, силер мындай ушинтип отуруп эле эркектер баары монтип бүттүңөр. Азыр эркектерде деле эме инновация. Барбер шопко барат десең. Барбер шопко барып дайынданып, сакал мурутун баарын алып, азыр деген эме жана тырмагын алдырып. Аны балконскийлер да кылбаса биз көпчүлүк кылбайбыз го. Айылда бар деле бир киши устара болобу баягыдай эле илгеркидей эле могу жериңе деген. Бирок азыр эмнеге сүйүнөм мен, жана костюм менен ботс кийгенге уруксаат болуп калган, ошол нерсе мода болуп кеткен. Көп кыргыз сактап калды да ошолчу. Мен дегенчи силерге статистика чыгарып бербейм анда, кандай дейсиңер? Ушул ар бир программандачы ушу статистикалар чыгарып турбайлы, кандай дейсиңер? Темага ошондо корпоратив боюнчабы? Корпоратив боюнча статистика чыгарардан мурун бир байкенин окуясы эсиме келди. Бир байке деген кечинде келинчеги корпоративге кетиптир. Корпоративге келгенден кийин ушундай бир телеканалдын директоруна Сүйүн байкеме окшогон бирөөгө чалыптыр. Директорго чалып сураныптыр. Айланайын Сүйүн, тиги жана эме деген бар го. Биг үч строка деген бар го. Ошону өчүрүп койчу дептир. Эмнеге деп ошентсе, мен аялым мунун караоке экен деп кеч келип отуруп. Ансыңарына силерге статистика. Ошондо караоке ырдап калгандар да бар окшойт. Бул жерде деген 100% өлчөмдү алдык. Ошонун 20% бул корпоратив деген түз эле үйүнө кеткендер экен. Бул эптеп шептерге көрүнүп, жамаатка көрүнүп коюп эле качмайлар да. Бул эми мындай имамдар экен деп койсом болот да. Азыр ивандар жөнүндө айтам азыр. Анан адатта алар чоңдор да, мындай башында кичине мындай элдер маса элек кезде отуруп турайын, анан кийин кетем дегендер. Ал эми 60% болсо бул корпоратив бүткөндөн өзүнчө корпоратив кылгандар экен. Ошол эле караоке, ошол эле капот пати, ачыгасман. Сен пати дегениң эле башкача. Ошону боз бөлтөк пати деп койсок болот да. Панорамада, панорама патида. Ал панораманын өзү тоонун аталышы боз бөлтөк деп аталат да. Боз бөлтөк пати деп ал боз бөлтөк экөөсүн эмни гана көргөн жокпуз. Канча гана макулатка көп болгон жокпуз дейсиз. Эмни гана көргөн жокпуз дегендер. Ал эми бул жана 10% мен ушу 10%га кирет окшойм. Бул кечке аял чалып өргөндер. Сүйөсү, жигити, кызы, айтайбер ошолорду сүйлөшкөн кызы деп. Сүйлөшкөн кызы ошолор чалып эле кечке, анан мындай видео вызов менен чала калыпчы, мындай баласын чалдыра калып нары жактан көрө калгандар. Демей де сагынбаган баласын сагынып кетет да анда. Ал эми 7% болсо бул дайын таппай калгандар. Ошолор мындай чын дилде майрамлагандар да. Булар турса эле бирөөнүн үйүндө туруп калып, ушундай. Бир жолу мен да ушундай болгон да. Айтып берейинби? Статистика бүткөн айтып берем аны. Ал эми акыркы 3% болсо бул имандар чыныгычы, имандуулар. Булар деген ушунчалык имандуу, дарышчы бүт баарын сопсо ичпей, чекпей туруп эле үйлөрүнө жеткизип, анан элдин эң арты барып туруп үйүнө жаткандар. Бирок мына ошолор эртесин ооруп калат. Ошолордун баарына ооз басырып берет да баарычы. Мына ушундай жаңы жылдын статистикасы. Андан көрө ичип алсам болмок экен дегендер да. Эми достор, бул статистиканы бекер айткан жокпуз. Ким өзүн ушундан көргөн болсо, кайсынысына киресиз, комментарийге жазып койгонду унутпаңыз. Нурел, сен кайсынысындасың ошондо? Мен жана 10%-тамын, аялым кечке айланды алып кеткен. Чалып өргөнмүн, чалып өргөн. Эң кичүү кызыма дагычы 3 жашка чыкты, ошого да үйрөтүп койду акыркы күндөрчү. Эң кандай чалуу болбосун, видео чалуу.
балдарың сагынып атат. Балдар сагынып. Жаңы жылга даярдык, жаңы жыл болуп атат. Биздин Бишкектин балатысы да быйыл өзгөчө кооздукта, байкасаңар керек. Европа түрүндө экен го чиркин. Стиль өзгөрттүк, байкадыңар, мындай. Стилди десек. Чыгыган мындай болот го, мындай эме болду го, мындай. Мурда кагаз менен жана бала бакчада кагаздан эле жылдызды кесип коюп илип койгондой эле болчу эле го бала. 2012 жыл деген авирус төгүлбөдү эле, билесиңер, катуураак шамал болуп тиги учуп кетип. Аяз атага далай кичинекей баланын психологиясына эме кылдыңар да. Доо кетирдиңер да. Ишенбей ал улап калып дедичи. Ошондой болду. Быйыл жакшы экен, 32 метр узундугу. Бишкек шаарынын мэриясынын маалыматы боюнча 1,5 миллион сом сарптаган экен, ошону кооздоп ар жак бер жак кылганына. Андан тышкары быйыл өзгөчө жанагы муз аянтчалар пайда болушу мүмкүн экен. Ачылып концерт иши кылса. Мына ушул жаңы нерселер. Быйыл салют атылбайт экен. Өзүңөр эле чыгып турып койбосоңор. Каалаган салют каалаган малды аттырып болот. Бул деген ушундай жаратылышка кам көрүүнүн аркасында туурабы? Анда баардык эле кыргызстандыктар колдойт болуш керек, жаратылышты сактайлы деп, эч ким деле салют атпайт болуш керек. Дордойдо Райымбек деген байке банкрот болот го быйылчы. А бирок мен билем, бир аяштарыбыз бир жылы деген ошол эле салютту сатып аянттан бир машина алышкан кадимкидей. Элестет ошондо. Сен жаңы жылга чейин 7 күн ичинде ошончолук акча тапкансың. Мен силерге бир нерсе айтайын. Эң биринчи бизнес 2010-жылдан 11-жылга караганда шлагбаумда мен жаңы жылда торт аткам да. Торт токмуш өтөт бул күндөр. Мына ушундай. Эмне алалы? Биз коногубуз бар деп коногубузду чакыралы. Ал инсанды көргөндөр дароо эле ырдагысы келет, дароо эле бийлегиси келет. Мына ошондой атмосфераны сизге бүгүн биз Арна шоудан арнаганга даярбыз. Анда коногубузду тосуп алалы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, легендарлуу Бистоо десем эле, Бактияр Байкемкен билесиңер да? Ооба да. Кол чабуулар. Арна шоуда анда арналганга даяр турган бул инсан өзгөчө биз аябай жакшы көрөбүз. Негизи журналисттер аябай жакшы көрөт Бактияр Байкени. Анткени себеби мындай маанай дароо жарык болот түшөт, дароо өзгөчө эмоцияларды арнаганга ар бир инсан даяр болуп калат. Анда кош келиңиз студиябызга. Саламатсыздарбы. Келип жаткан жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Биз бүгүн жаңы жыл жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Менимче сизде жаңы жылдык окуяларды толтура болуш керек. Бактияр Байке өзү жаңы жыл жаратып ийет. Кандай күн болсун. Жүрүш эле өзү жаңы жылбы? Жаңы эле креслого отуруп атып. Гитараңыз мынча кичинекей десек, мен силердин кенедей креслолорго батпай калбайын деп кичинекейин ала келдим дегенде болду да. Бактияр Байке жакшы, ден соолук жакшы. Жакшы. Үйлө, бала бакыра. Жакшы. Жаңы жылга даярдык. Ооба. Быйыл каякта канча концерт же болбосо Канча корпоративге барасыз негизи? Мурда концерттер көп болчу эле, азыр корпоративге өтүп кетти. Баягы жыл баягы замандын талап башында экен. Ошо шаарда корпоративдер бар, анан Ош, Жалал Абад, Кошор Ата, Базар Коргон. Баарын бийлетесизби буюрса? Билбейм, ушундай ырдайм. Негизи биз ошол Бистоонун жаралышы, ошо кыргыз ырларына кыргыздар бийлесин деп ошондой ниетте эметкенбиз. Азыр билетчилер аябай көп болду. Улан кыздарыбыз мен жок деле билет коюшат болуш керек. Ошол. Сиз бар өзгөчө билет. Сиз жок, алардын бийлеген эмес, сиздин бийлегениңиз айда өзгөчө да, Бактияр Байке. Жок, Бактияр Байке тойлорго келет да. Анан бул киши кирип, тааныштырасың, микрофонду бересиң, бул киши бир куплетин ырдайт. Болду, андайын эл алып кетет да. Мен Бактияр Байкеге айта берем да, Бактияр Байке, сиз жөн эле башын ачып туруп эле учурашып эле кете бериңиз. Ырды баштап коелу, андайын ар жагын өзүбүз бүтүрүп алабыз дейм да. Тойлорда антрака биринчи антрак, анан экинчи антрак эки эле эме айтам, ортолорунда берип сала бербейсиңерби? Менде элдер бийлеп кетишет дейт. Мен жайырларым бар, сен жайырларыңызды билип беришпейт да, только антракта беришет. Анан ошого 5-6 тойго барганга менде эме жок, кыйналып калам да. Мындай Жетишпей каласыз. ошол. Негизи жаңы жылдык корпоративдер эсиңизде барбы? Кайсы бир мындай өзгөчө окуяларга бай, күлкүлүү окуялар, учурларга бай, сиздин эсиңизде калган мүмкүн бир жаңы жылдык корпоратив болгон чыгар. Сиз эстеги чекти, мен сиз менен байланыштуу бир окуя айта кетейин. Ошентип элесиздер. Мен эң жаман көргөн суроогум ушундай. Бир журналисттердин эң кызыктуу окуяларды айтып берейинчи. Биз ошо корпоративдер негизи сурасаң көбүнчө той жөнүндө айтышат го. А биз баягы уюмдар, жамааттар, балким мен да эстеп калармын. Балким ошол жерде мен болуп калышым мүмкүн. ушундай бир корпоративтерге барыптыр да. Бактияр Байке мурда айтып бергенсиз да. Ушундай бир корпоративтердин биринде отуруп ырдап бүткөндөн кийин анан бир белгилүү инсандардын бири келип, жок Бактияр, сен деген туура эмес кыласың, сен мисалы үчүн сен ырларың жарабайт,
мындай элге деген мындай башкача ырдаш керек, мындай мыйзам ченем нерселер деп аябай мындай нотация окуган экен да. Анан Бактияр байке угуп отуруп мындай да, байке сиздин ырларыңызга кишилер бийлей атса жок дептир да, а меникине бийлейт, бүттү чекит дептир анысыгары. дароо эле ошол жерден жөн негизи артисттер өзү майрамды жаман көрөт да, себеби булар иштейт да, майрамда иштейсиңер бошой калат. бошобойт өздөрү. Чарчайт. Бала кезиңиздеги жаңыл жылдар эсиңиздеби? Бала кезде айылда жүргөндө кандай болчу эле? Ооба, бала кезде мен чындап эле бала кезде мен башка балдар сыяктуу эле ошо жаңы жылды аябай жакшы көрчү элек. Жаңы жылда мектепте жана Аяз атага келип, Аяз атага чындап ишенчү элем да. Аяз ата келет деп. Эми анчалык ишенбесем деле ишенчү элем да. Анан ишенич бар эле деп. Анан аябай кызыктуу болчу эле. Анан географиядан беришүү Гапарали агайыбыз бар эле. Урматтуу болуп кетти. Ошо бизге сабак берчү эле. Анан эле бир жаңы жылда ошо Аяз ата болуп атты да. Танып калып да, тиги бу деле. Танып калып анан ишенбей баштадым Аяз атагачы. Үнү башка бир мындай бөтө Башка айылдан чакырып келсе мүмкүн эле. Ротация кылыш керек болчу да ошо. Сиз майрамды бузуп салдыңыз беле, элдин баарын айтып, бул баягы агай да Гапарали. Таасир эметип калды. Атам негизи жаңы жыл жакшы, жанагындай жаңы жылда жана елка эметип бар, жанагындай жылтыраган эметип коет. Гирлянды. Ошолор аябай жакшы. Негизи эң ушул мектептеги мелердин эң биринчи байрамы ушул жаңы жыл болчу. Аяз атага ишенбей калган, бирок Аяз кызга дагы ишенем деп койбойсузбу? Мен деген бала бакчага барып жүргөн кезде эсимде, ушул мен Аяз атага ишенбей калган. Себеби дегенде биздин кошуна байке, сиз айткандай музыкадан мектепте сабак берчү да. Бахидин деген байке өзү эле Сен Аяз атаңарды. анан кийин деген Бахидин байкен деген мен деген аны билбейт болчумун. Эме башталар алды болчу. Жана елканы майрам башталар алдында чуркап барып эшикке чыгып келиш керек болуп калды. Бала болчум, чыксам эле баягы Бахидин байке сигарет жегип турат. Аяз атанын формасын кийип алып. Анан мен ызылдадым да кирип алып, бунун нерселери чындыгын алып келбепсиңер, бул биздин Бахидин эле агай экен десем, эжелердин баары алдап кой десе да болбойт. Силер алдадыңар, чыр чыгардыңар деп. Мен ошол бир болжол менен 5-6-7 жашымда ишенич кеткен Аяз атага. Бактияр байкеге окшоп унчукпай эле ии деп өзү ичиңде эле калтырсаң болот эле. Андай жок да. Андай режим баарын иштебейт. көтөрбөй. Андай режим иштебейт. Бактияр байке, сиздер ошол маалда эле жаңы жылдык балатыда деле секирип бийлеп мындай номерлерди койчу белеңизби? Ооба, жаңы жылдык мелерде ырдаш элек, жанагы неме деп коет. Баягы бир нелерди аткарчу элек. Номерлерди. Интервью. Талай аткарат да Бактияр байке. Булар менен интервью айтайын деп интервью деп ичимден ошо келип калат. Айта албайатым эле. Интермедиа туура. Интермедиа ошол мектепте аябай ошондой мода өздүк көркөм чыгармачылык деген бар эле, ошолорго катышып актыбыз сыяктуу мындай чоңураак залыбыз бар да, ошолордо чыкчу элек. Эмне ролдорду көп жаратчу элеңиз? Баягы интермедиа мурдагы эле интермедиадан кайталап эми Алышка болчу элеңиз, кемпир болчу элеңиз же? Алышка болуп жанагы там дорогой, там пошел, тут дорогой. Зачем ты компресске зашел? Ошону аткарчу элек, по-моему. Анан жанагы Валерий Леонтьевдин жанагы эме ырдадым го, жанагы зеленый цвет. Ошону ырдачу элек. Анан кыргызча ырларды ырдачу элек. Ялан ырларны. Ошол. Бактияр байке, өзүңүздүн ырларыңыздан жаңы жыл жөндөриңиз бар. Ооба. Жаңы жыл жөнүндө бар, Ошол бар. Ак кар жөндөри бар. Кар жөндөри. Анда майрамдык маана жараталыбы? Жаратыш керек окшойт го деп калдым. Бардык радио телевидение кар жааганда, биринчи кар жааганда ошол ыр менен баштайт го дейм, эфирди. Аппак кар менен баштайт го. Анда колуңузга гитара алалы. Ырдайлыбы? Ырдайлы кандай дейсиз? Сөзүн таппай калсам жардам бересиңер, Кубаштып турабыз, анан Сиз өзүңүздүн жүрөгүңүз кайсылырды каалап атат? Ошондон баштай бериңиз, сөзсүз түрдө деле. Мен ырдап берейин, жаңы жылдагы таң чолпон жылдызында. Жаңы жылдан. Жөнөкөй күндө, мурунку укканыңыз жөнөкөй күндөгү жаңы жылдын чолпон башкача болот окшойт я. Жама таң бир экен, анан чолпон жөнүндө да маселе бар да. Негизи билбейм, мен ошондой баардык чыгармачылык кишилер ошондой мындай чыгармачылык кишилеринде кичине
кандай десем мындай эмеси эми аяндай окшойт. Сүйгөн айта албайган слабыйраак деп коебу, эмне деп коебуз? бирок сиз ыр менен сүйгө айтасыз. чоркок дегенде эрейин атасыз. Чоркок сүйгө. Чыгармачыларда. Чыгармачыл адамчы ар кимди сүйө берет да. Анан ар ким Чын айтпай турбайсың. жок, анан ошо сүйүүсүн баарын ыр менен, обон менен чыгара беришет да. Жок, ар ким сүйө албайт экенсиң. Мектепте Анан Нурел болсо эч жактан чыга албай отурат. Бук болуп. Жок, мектепте бир кыз сүйчү элем мисалы үчүн. Анан башка ошол кыз келбей калса, мектепке деле барың мындай Сиз жакшыртырбайсыз. Адына илип турбайсыз мындай айтканда. Кирги сүйүлөр башкача болгон окшойт. Биз 5 мүнөттөн кийин алып жок, жактырасың мындай эметип 5 мүнөт сүйлөшкөнгө болот, бирок сүйүп жүргөнгө болбойт да. Бактияр байке, могу программаны жеңем көрөт. Ойлаңыз анан. Жок, чай ичип эме канга болот дейт. Анан жок, мындай эмеге жок. Анан ошол. Мына достор, Арна шоудо буга чейин айтылбаган өзгөчө сезимдер арналып кетип атат я. Эмне дейсиңер? Арна иле чыган Жок, экен мен арнадан. сүйбейм, сен чай ичпейм дебесиң, чай ичесиң. Лебат коюшуң мүмкүн, туурабы? Анан кичине убактын бөлүп коюшуң мүмкүн. О, бирок сүйүңдү арнайбайсың. Ошого эле мен чыгармачылык адамдар мындай кичине мындай дап айта албайт окшойт да. Анан айта албай жүрүп жугасы кийип же ырда кийет да. Анан бугу чыгат. Ал ырдабаса же жазбай калса мындай жаман абалда калган. Ошондо таң чолпон жылдызым кайсыңызга арналган? Ошондо таң чолпон жылдызым эмне болуп калды эле Бактияр байке? Сөздүн ачыгы. Мен бирок эме өмүр бою сүйө албайт экенсиң да, сүйүп турмушка чыгып кетсе, мындай отсечка болосуң да, отсечка болуп мындай башка кызды кылам. Сечкаңыз Мен бир мактанбайм, бир 10го жакын сүйүм бар деп койбойсуз. сүйүм бар, болгон эми. Сечке болгондо болмош. Башка чыгып кетсе, Ошондо сиз 10 жолу сечке болуп турсуз деп Бактияр же байке. башка жигит менен эметип кетсе, вдруг мындай размерлеп Сиз санап алганыңыз жакшы экен. түшкөлүп кетсе, анан аны өчүрүп, мен жаңы сүйүм баштайм да. Жок, сүйбөй жүрө албайсың, туурабы? Бактияр байке, Ушул менен кеткен жакта, менен кетпесе, Бактияр байке ушул бул программаны жеңем көрөт деп айтып сизге. Эскертме Размерлери туура келбей атат деген. жеңиң менен бүткөн ошо сүйүм. Ошого жаңыр чыкпай атпайбы? Анан мурдагы, анан жеңин деле айтат, жаңыр жазбайсызбы, тияк деп. Анан кантип жазайм мен? Размери туура келбей атса. Жок, сүйбөсөң жаза албайт экенсиң. О, мен сени сүйгөн десең, кайсы бирин ырдап атасың деп калышым мүмкүн. Аны эсе албай калсаң, баягы эме кетип калат экен. Анан ошондогуларды айтып берейин, бир таң чолпон жылдызым. Ошол студент кезде мен досторумда кыздары бар, ошого барып туруп аяк шаш деп кандайсыңар деп, анан сыртта отуруп дешим, алар айланып келип анан досум кет деп калат да, апшай баягы жатаканага барганда. Кетти, кандай болду сон дейт. Анан ушинтип жүрүп ойлонуп калдым, мен да эмнеге сүйгөнүм жок, мен да эмнеге эмне үчүн менде кызым жок деп. Сүйүү жок деп, Анан мен жаштыгым ушинтип өтүп кетеби, ey Алла, ey Кудайым деп. Кичине ошондогу ырда ошентип өзүмчө ойлонуп, мен ушул жаштыгым өтүп кетеби, сүйбөй жүрүп эметип деп анан ыр жазайын десем, ыр чыкпайт, жазбайын десем, баягы сезим эме болот. Эл сурайт дейсизби? Жок, эл сурайт. Өзүнүн сезими жок, жөн жазгысы жазым келип атат да, жазым келип атат. Бирок эмнени жазайын? Анан таң атканча ошентип отуруп, ошондо жылдыздар аябай көп эле. Аябай көп эле ошондо да. Кыздар көп дегендейчи. Анда сымак жок да, жылдыз көрүнүп турчу да. Карабайт. Ошол маалда жылдыздар көп болгон жакты мага. Анча чай ичип, сыртта эле отурам. Баягы плитага өтүп чай ичип, анан тамекилер бар эле эмне. Бүтүн эмес эле да, бүчөктөр толтуруп ошондо чайып коюп анан чай ичип, чай төккөндө барып, чайды төгүп тиякта. Барып атканда карап кетейм, анан келип атканда таң атып кетти. Анан таң чолпон жылдыз өзү калды, анан мен биякта отурам. Анан ошондо идея келди. Чолпон эмес жанагынын аты. Чолпон эмеспи? Таң чолпон жылдызым 5 мүнөттүк ыр болчу да. Ошол ырга 20 мүнөттүк тарыхы бар экенин билбептирбиз да. Мындай тарыхты бир гана арнадан көрө аласыздар, уга аласыздар достор. Ошон үчүн биз менен чогуу алгыла. Кошултурабыз кээде. Ичкирисе акырын жылдыздар жымырап, түн бою ырдашып мукамдуу
үн сала, таң назик жылмайса жашынат барысы, таң алдында қала берет таң чолпон жылдызым, таң чолпон жылдызым, сен неге жалғызсың, қаласаң ұзатып сені қарап тұрайын. Ондай бар да, таң чолпон жылдызым, сен неге жалғызсың, сырыңды айтшы мағада, мен да жалғызмын. Қолымдай қылып қойшы жүрекші. Мына дегенде мына аны қалай қыламын? Барысы ошондой эле. Жаныңда дос болса жаңырды көрісің. Маға қарап шашың тарап, жылмайсаңшы, таң алдында жалғыз қалған таң шолпон жылдызым, таң шолпон жылдызым, сен неге жалғызсың, қаласаң ұзатып сені қарап тұрайын. Таң шолпон жылдызым, сен неге жалғызсың, сырыңды айтшы мағада, мен да жалғызмын. Жанагы Жо негизи могу жерде рахат аласың. ооба, могу жерде отургандын бардыгы бүгүн таңда таң чолпон жылдызын карайт бош керек да. Смок. Ушундай сезим болду экен деп. Смоктон көрүнбөйт, өйдө чыгып калат. Боз бөлтөккө чыгыш керек анчы. Боз бөлтөккө чыгыш керек. Биз деген бала кезде Высоцкий менен Бактыярбек акемдерин далай уктук да. Бактыяр байке, сиздин биз тобунун кассетасы менен Бекборбиевдин кассетасы боюнча окуя уктуңуз беле? Айткан. Нурали айтып койчу. Ал деген бирөө деген мындай болуптур. Бек байкенин кассетасын сурап кетиптир. Анан сурап кетиптир дагы, анан үйүнө барып турганда билесиздер да, могу жерде магнитофондор турат го. Мына ушулар турат го. Анан бир жак бетине Бул магнитофон эмес. аркасында турат. Магнитофон аркада турат. Үйүн чыгат да ушундан бир нерсе. Анан алып кетиптир Бактыяр байке. Алып кетиптир. Бек байкенин кассетасы экен, кадимкидей ырлары жазылган экен. Бек байкенин өзүнөн алып кетиптир да. Анан мында кассетанын аркы бетине барыптыр дагы Бистовдун ырын жазып таштаптыр. Анан эртеси күн кайра алып келип берип, анан бугайын десе эле Бистовдун эмес. Анан сураптыр, эмне деп ошентсе, тиги айтыптыр. Аябай өзү тапан жигит экен. Бул кимдики деп ошентсе, мунун бир жак бети бистики, бир жак бети систики деп койтур. Маселени чечиптир. Силер ал маалда кичинекей болчусуңар. Бистов жаңы дүңгүрөп чыгып аткан маалда биз өспүрүм чакта болчубуз. Ошол маалда жанагы Россияны дүңгүрөткөн бардык стадиондорун чогулткан ласковый май бар эмеспи? Кыргызстандын ласковый майы ошо Бистов болгон. Анткени себеби кадимкидей эми ал маалда мисалы той топурда көрбөйт, интернет жок да. Анан мындай сүрөттөрүн кадимкидей жана паспорттогу сүрөт. Менин кошунам ушундай сиздин бир паспорттогудай болгон түшкөн сүрөтүңүздү 3x4 деп коет го, 3/4. Ошол сүрөтүңүздү алып дайыма мындай күндөлүгүнүн жанына коюп жүрчү да. Жана мектептеги күндөлүгүнүн жаныначы. Ошончолук үйөрман болгондор. Анан Бистов мисалы үчүн бүт Кыргызстанды кыдырганда, булар келгенде айланайын, жана мисалы билбейм, силерде футбол көргөндө канчалык азыр мындай жолдун баары тосулуп, мындай элдин баары ошол жакка барат го, ошол сыяктуу эле ошондой болчу да, атмосфера. Ошол күндөрдү сагынасыздарбы, Бактыяр байке? Ошондой болчу. 2 сеанс, 3 сеанс концерт болчу. Баягы эл батпай калып, концертти жылдырбайт мындай эртең дагы деп эмес. Анан 8 болсо, анан 10го жыл, ондо дагы 2 сеанс, ошондой 12де 3 сеанс болду. Ошо бир күндө канча сеанс концерт койгон күндөр болгон? Рекордтук Мен көрсөткүч. 3 болгон, 3төн кийин уже таңап кетет. Таң чолпон. Мен жана 2 сеанстар көп болчу эле, 3 сеанс кошуп кое беренчи мындай. Кошуп беренчи. Бактыяр байке жана Интересный болчу. бир клингсте деген вертолет учурасы да.
бул Адина деген ырда мен ошону кийин мына бир 20 жаштан кийин өткөндө түшүндүм, бала кезде түшүнүп жүрөчүмүн. Мен жана Лейлек деген ыр бар го. Ошонун клигинде учучкенде ойлочумун, ошончо Лейлекке чейин кантип вертолет мен барды болуп депчи. Мага бир ушундай сезим болгон. Анан Бактыжан байкенин Адина деген ыры хит болуп атканда биздин карындаштарыбыз төрөлүп калып, анан ошону ошол ырдан кийин көп Адина болгон. Адина. Аябай көп. Аябай көп болгон. Ооба Адиналар. Анан кийин турмушка алып атканда Бактыжан байкем чакырып атып ырдап бериңиз эми. Азыр деле анчамча көп эле тойго барганда анчамча ошо баягы ырыңарга ырдына кызына Адина ошого ниет кылдык эле деп анан ошондон кичине иштеп калып атам. Бачым бар да. Эсиңизде калган күйөрмандар барбы? Эсиңизде калган күйөрмандар. Менде бар. Бактыжан байкенин күйөрманы эсинде бар. Кайтыр өзү эстесин же эсте жок. Бар азырда мисалы Кара сууда Дания деген бала бар. Азырга чейин ал намаз окуп шейх болуп эметип жүрөт, бирок дайыма кассетам догот да. Ошол мурдатан бери таанышсыздар, Ал туулган күн дегендерде клипке катышкан. Мен негедир азыр кыз баланы айтат экен деп күтсөм, Данияр дедиңиз го. Ал убакта экөөбүз тең мындай ал азыр зам суу ичип калды. Бергиден аз өтүп азыр ушундай. Бирок дагы эле ырларымды жакшы көрөм дейт да. Ырлардын баардыгы бар дейт ошондой. Анан кыз балдардан деле болуш керек, кыз балдардан деле бар. Эми кыздар менен турмушка чыгып алардын атын айтып эме кылсаң Жок, эми атын айтпасаңыз деле мүмкүн мындай чыгып кеткен күйөрман деле эсте калды өткөндө. Аделе буй деле эсте калды. Ошол деле эсте калды. Аделе корпоративде болгондо эле байкем деле ал деле мен ойлойм да жанагыдай байкабай мисалы мен кошуна Кытайлык кыргыздарга баратканда Султан Раев министр, манайат министр айтты, айлакта эркиндик баягы сөздү неме көзөмөлгүчү. Оюңа келген сөздү айтпа эстекем дейт, ошол Урумчига барып, Кыргызстандан келдик Уйгурстанга деп бурдап койгон экен. Анан Пекинге чейин ары бери ушуп болгон экен чоң, анан кой. Анан манас эле айтам, ким манас айткан дейт ишил. Анан ошону айтканда, мен айтпайм деле барганда мен деле ушинтип бердим. Дароо эреже бузуп турсуз да. Анан биз барганда биз 2 ай 3 ай көттүк тияктан кат келиш керек экен. Кат келбей анан через комсомол комитети правком ушундай келип анан баргандан кийин 3 күн дагы уруксат жок жүрдүк. 3 күндөн кийин через губернатордон тапак болду, уруксат бергенде обедте уруксат берип туруп кечинде концерт коебуз дейт. Ой, вообще билбейсиңерби, бизде Тилпан деп сүйлөткөн өзү ошо. Биздин оштор кошуп. Тилпан менен бизде план бар дейт. Тилпан чалсаң, анан келди, бирок Тилпан чалса келип калды. Тилпан чалса келип калганда мен ырдап атсам анан келип ушинтип аттарын айтпайын, өзүнүн коллегаларын келген сайын баягы фонограмма ардашат. Фонограмма дейт. Менде фонограмма музыка түрүлөрдө бизде билан. Сокулга барганда Сокул кызда Кыргызстан деген ырыз бар эле да. Кыргызстан сүйүктүү жерим көл чалкыган, Кыргызстан бататайм дека Кыргызстан сүйүктүү жерим. Шылып Кыргызстан 8 жыл кайталанат да, ошол жерде анан Сокулга барсак Сокулстан деп, жой турбайбы деп, Ош барсак Ошстан деп салчу элек да. Анан Кызыл Сууда Кыргызстанды ырдап атып, Кыргызстан сүйүктүү жерим көл чалкыган деп бас гитаристка барсам ал Кызыл эме салдыңар ошол жерде шуу экен билиңиз деп. Кызыл суустан сүйүктүү жерим. Жырга адам дейл, мен уруксат берди деп. Анан бас гитарист ал деле Кызыл суустан деп клавишка алып барып, Кызыл суустан бешигим менин тынчуктаган деп тебдеп алган деп унутуп калыптым жыраны. Анан гасчысы каршы, байке дейт, эмне Кызыл суустан деп салыпсың, сынданган чөз дейт. Манаса концерт. Анан ары жазып, эме түшүнүп калып мен байка айтып алдым деп, анан мени Кашкарга апарып салып берди кайра. Бир тыйын жок, эчтеке жок. Сөмсөптүрөп кайтып келгенбиз. Сокул баягы Сөмтүрөп келген. Муну эмне айтып атам жаранда адамга мындай катуу ишенсең, катуу кол чапсаң, баягы унутуп калат экен да. Тиги деле балким тиги жанагы хайп болгон байке
биринчи микрофон бергенде ал буй деп аткан. Буй деп. Анан кайра келгенде ошо кайра микрофон берсем ошо баягы самооценкасы өстү окшойт да. Көтөрүлө түштү да. Ага сен балким аялы сен оңол өзүң сен неттим чүп салганбы. Балдар деле бар өсүп калган окшойт да. Анан салам дегенде көтөрүлүп кетип жаңа башкача сөз чыгып кетти. Баягы бугу чыгып кетти. Ошондой экен адамда эркиндикти сезген экен. адамда кое бергендечи биздин анча мынча саясатчылар деле бар. Атын айтпай эле коеюн бүгүн. Эртең тынчыраак жашайлы. Ошентели. Программа жаңы ачылып атса. Жок, ошондойлор бар да турабы? Каттуу мактаганда да силер да байлаңдар. Каттуу мактаганда башкача сөздөр чыгып кетет. Эмоция калды. Бир сөзүң мененчи Шерменде болот. ушунча топтогон бар бир кумалак Карынды Бир карын бир карын майды, бир кумалак чыйнтат. ошондой мына биз элдин оозунда жүрөбүз. Ошол нарса менен күчтүү артисттер да бар. Абайлайлы. Ушуну айтпай эле коебу деп. Сүйүп бар сон кетип атат да, сон. Оо деп тээга чыкканда жерге катышасың бурзеле кетесиң жок. Эмнеден түшсөң байкалбайт да. Сиз ошондо мындай берилип аудитория аябай берилип турганда негизи мындай байкап көрсөңүз, дарыгерлердин корпоративи өз башкача өтөт, укук коргоочулардыкы башкача өтөт. Ошондой мындай кесип менен жамаат менен сизди чакырган учурлар болгон да турабы? Ошондойлордо Мен чакырды, келинчегим бал берип беле. Ошого ипка чакырып атыптыр. Елки жап деп анан эч жаба албайбыз да ошону. 15 жыл болгон. Налогтор. Налогун тияктан тег сокукта үй саткансыңар аны жап немеси анан ал өзүнүн үйдү сатып бияктан алып анан двухкомнатный үйдү 29 калып 30га саттык эле да. 1-2 күнгө берип калганбыз. Анан келинчегим сураса $1000 кымбатка саттык десе, аны ошону төлөгүлө деп. Кандай элесин болуп, мындай 2-3 ай өтүп кетти. Билбейм канчалык авторитетим бар. Ошол менен да бүтпөйт да. Анан салык төлөөчүлөрдүн корпоративине бардыңызбы? Бардым да анан кечки тумандырда, быйбылда мен кечки тумандар ушундай келинчегим эме кылып туруп, ал берсени ип ачкан экен. Ошого чыгартып бердим. Кечки туман ип ачтым, кантип жабам деп. Анан кечки ошо ырдаган сайын жырга чатып келчи. Кантип жабам. Образ менен анан начальник айтты, жабып койгулачы муну. Лайфхак, эгерде кайсы жамааттын өкүлү болсоңор, өзүңөрдүн жумушуңарга байланыштуу Бактыяр байкеге ыр жаздырып алсаңар болот экен. Мына не деген корпоратив болуп туруп, мынакей маселени чечип кетти. Кеңе экинчи ип ачпас болду да. БП менен эле жүрөбү? Бактыяр предприниматель дегендей болду эле ушу менен элечи. Жок, чынап ип негизи ип ачыш керек. Багыт болсо. Бал берсе эмес да мындай. Бал берсем. Мен ойлойм мындай бир жакшы жумуш болсо, мисалы швея болсо, же картошка эксе, же бир менен садикте иштетсе, аны болгон эле бир через Кытай Ошондо салыкчылардыкында болуп турсуз, дагы кайсыл жамааттар эсиңизде калды эле? Корпоратив. Медиктердикинде? Медиктердинде. Ден соолук керек да Бактыяр байке. Медиктерге барып туруңуз. Тигүүчүлөр чакырса барып турам. Ошо мугалимдерге барабыз, тигүүчүлөргө, энергетиктерге барып турабыз. Ошол чакыргандарга барып турабыз. Ушу энергетиктерге барганда кызык болуш керек Бактыяр байкемикичи. Жана алар ток менен жүргөндөр Бактыяр байке бир заматта бии менен алар догуртат да. Кайра бийлетип мындай жана өзүнүн муна жүрүп. Сиздики трёхпаска дейт. Шурдаганда биз кадимгидей трансмотрлы эс алып калабыз. Дагы бир укпайлы анда. Ошо трёхпаска болуп аткан мезгилде. Ошого чейин бир суроо берип алайынчы. Бактыяр байке, мына сиз Илжем айтып атпайбы, силер кичинекей кезде биз да окумуш болот деп. Чындап эле биз кичинекей кезден баштап угуп калдык да. Анан группада бир кара тору жигит бар эле. Кара тору. Ошол каяктан келип, анан каяка кетип калды? Алим байкеби? Жок. Аскат ушунда 3 бурчтук суроолор. Элдер деген кыздарга кызыгат го момун жигиттер. Жок, мен кичинекей кезде билем да. Жок, Бактыяр байке элдер деген кыздарга кызык эле, солисткаларга кызык. Жок, солистка жок болгондо биз тобунда. Негизи Биз тобунда дала карабалдар болгондо. Жок, бир негр болгон. Негр болгон. Негр эмес, жана эле кишинин баарын карап алат эптир. Терге кылат анда. Кайдан чыгып кайда кетти. Чыккан жерине кирип кетти.
чыккан жерине кирип кеткен жокпу, бирок эмеге кетти. Келген жерине кетти. Ал эмнеге келдиңер? Силер чакырып келди беле же? Ошол. Тура эле сурообуз. Сону сурой. Жок, сону суроо, мен ошону элестетим. Кыздар сразу жигиттер кыздардан. Булардын ою эмне жалаң эле кыз? жарбайке мен ойлодум бул башында негир деп койгондо мен кызык Мен карап турсам мен да балдар. Ана карато негирин каратор акпанан. мен Алим байке каратор кишилер биринчи Алим байке айттым да мен оюм ошо келди. Жок, негирлер жөнүндө сөз Чыккан жерине кирип кетти болду. Жок, чына таржымалын айтып атпайбы? Билбейм, башкалардан бирок Ал балан кантип айырмаланып дебейин, тапкансыздар? негизи биздин ырлар бири-бирине окшобосун дечи элек, баягы сөзү дагы, характери дагы, обону дагы. Анан улам эле билбейм, мен буга чейин да кандай болгон кыргыз маданиятында эми сиз айткандай эми жаңы кирип атпайбы? Бирок дүйнө боюнча деле ушундай. Биринчи модерн токен чыкты, анан ласки умай Норвегия ошолордон алды, биз бергилерден алдык. Ойлоп калдым да, бирок мында эмелер болгон жаз Норвегия. Ага чейин бир четимде ойлойм да, 1800ге чейин өмүр мындай бүтүн дүйнө караңгы болгон сыяктуу болду, эми келгенсиз. Сиздер өзгөчөлөнүп ошону чакырдыңыздар. Анан бизде баягындай вертолет эметтик, анан Айсулуу кыз деген ушул кызды эметтик, анан группага бир чаңылык кошолду, эл тажап кетпесин дептим да, тамакка бирдеме кошосуң го. Салат менен музыка алып коймок. Нер кошуп койгула. Негилер билесе де жарышып өтүнөр го. Анан көрүүчүлөргө интересный болсун деген эле сөз. Анан медакадемияда окуйт экен. Аны чакырып, алар билбейм, ошолор кыздар негизи би ошолордон келгенби, реп бизден чыкканбы манас. Анан ошо бою да узун экен. 2 метрге жакын эле. 190. Аты ким эле? Хасан Халил Мухаммед. Катуу билет. Аны алып эмеге Ош тарапка жөнөттүк. Жана машиналар жанында күчтүү машиналар жок. Вилис сыяктуу жүгүлүк отурдукпу. Отурганда тизеси мындай келип калат экен. Анан кысылып кетип атабыз анан сус меде тоошудан түшүп, аппак кардын фонунда тиги совсем сат болот. Страшно дейт, ну классно деп койт. Анан Каракулжага бардык, Алайга бардык. Жаңылык элдин баары көрүлөк аяктан негизи. Мен Ошо баланы көрөбүз деп барды да. Мен ешким барбагалы. Бол, негир. Мен сен алып келбейм. Мен өлдүм уже, авторитет. Мен бурда менде бактар токтолду, сен калган. Мен калып кеттим, бар, негир. Ошол жакта калып көрсөтүп келгенсиз. Бирок баскан иштетиңиз эми. Алда метеле, алда. Я негир африканец деп койдулар. Алтыным bilek bolup baktıma, kabıldın boyga jetken çağında, öpüşürdüm, göz gösürdü özüngü. Adina. Sarıga, görsem de çüzüngü dayım. Uzatıp kelim kayra sağına, yüreğim kayra tarta dözüngü. Hadi. Sağına. Adina, yüreğli canım aksıyıga bağına. Adina, yüreğli canım aksıyıga bağına. Sürdöttün söylemegen yürektü. Hayran Adina. Sürdöttün söylemegen jigitti. Ay Adina. Şunday da. Tokat koyan şaka. Кайфтын баарын өлтүрдүңүз. Yüreğim kayra tarta dözündü. Yürektü. Улантырыңыз. Нурай улант бол. Бол айт. Menemi. Görsem de akçısın ya bulbulsun süveş bağımda. Mukamsın şağımdusın canımda. Yüreğim kayra tarta dözündü. Dağında
трехбаска. Барабандар Елестеткіле деңіз. дайым ырларды ырдым еткен елестетті. Адина жүрөлі жаным ақ сүйірге бағына дегенде мойдымла ақ сүйірге бағына ошол окшопту. Адина жүрөлі жаным ақ сүйірге бағына іздей беретін. Мында бір үстіне тура пеменшілімді. Бұтты көтеріп тұрып, микрофонды алып тұрып, Адина деп қойсам бұл деп қойдайын маша. Микрофон жақында тоңыз еме. Адиналар қаралатшы, Бақтияр Байкемді ақыл естен алыпсыңар ғой. Сіздерді атыңарды айтам деп ұрдың башқа текстерін ұмытып қалатам. Бирок ушул арна шоуда байкасаңыздар атмосфера кандай болуп атат. Анан мен ойлоп атам, сиз ырдап жанагынтип мындай элестеткиле барабан чертип атат, бул жерде моюн кыймылдап атат деп атсаңыз, азыр интернеттин нары жагындагылардын баардыгы тең ушунун баары ошол темпке түшүп, баардыгы тең ошол бийге түштү, чынбы? Ооба. Мындай эмоциялар бир гана bizde арна шоуда достор, ошон үчүн дайым биз менен чогуу болуңуздар. Рахмат. Сон Бактияр. Бактияр Байке, эми башталып атсаң. Эмне айткыңыз келип атат айтып бергиз. Эмне арманыңыз бар деп? Эмне баштап. Бактияр Байкен мисалы ырдын баары тең, тарыхтары ар бирине тең токтолуп айтып берип атат. Бактияр Байке керек болсо орустарга барып, орустардын телеканалынан ал жактан дагы шоу кылып келди да. Мындай кыргыз жөнү эле бир тетиги бир тоонун боорунда бир калк эмес, калк экен деп башкалар ойлоп жүргөн болсо, ошол жака барып кандай таланттуу адамдар экенин, ошонун баарын көрсөттүңүз, а? Ошону баарын көрсөттүм билбейм, мен айттым кеңеш, мен айттым мен кыргызча деле интервью бере албайм. Сурабай эле ырдатсаңар мен фонограммада ырдай албайм. Ошода берейин, анан көп сурап алам десем, болуп эле сурады да. Анан Кудай деп турдум мен баягы ал Москвада баягындай эметкенден жоопкерчилик болот экен да. Жерде ылжыңдай бересиң го, деп анан маташап каласың деп. Жокто ылжыңдай албайсың да. Анан өзүң болсоң, анан Кудай деп турдум. Болбосо микрофонду алып тиги малак эле мутту баарын ырдатып мен ошентип бошонуп кетейин дедим да анан кой дедим. Бошонсоңуз болмок. Анан өзүм кармаганмын ошол. Болсо кыйла бошонмокмун. Мен айтты, привет бассейнде ырдайсыз деди. Ага чейин зарядыңыз отуруп калбайбы дедим. Меники заряд эметпейт дедим. Меники трехпаска дедиңиз. Анан тиги орус эмелер менен отуруп жанында актер бала ал деле жакшы эме карап аткан. Анан мен эметип унутуп калыптым энди, өзүм орус болуп калдымбы, тиякта отурган эсимден чыгып калыптыр. Анан Бактияр доктор песня буй деген анан чыгып тренировкада аябай жакшы болгон. Репетициядачы сонуштап апарат. О дедим, бул Москва, мынасага, эмне кыргыз, кытерде аз чарып коет эмне. Анан ырдаганда эметип койт экен, бирок звукту азайтып койт экен, чтоб эме монтажганга жакшы. Сиз ошондо Леонтьевдин дагы Үнгө тойбой калдыңыз ба? ал жактан, Трың деп туруп анан сразу эле ырдайм го, түн караңгы деп. Болуп калды эле. Заново поставьте, погромче десем, погромче кылбат, заново эме кылды анан. Музыка акырын чыгып турат да эми. Түн караңгы бар дейт. Мындай катуураак чыкса ашылат. Үйдө деле мындай ыр жазганда эле мындай акырын музыкага тойбойм да. Канбай калам. Дагы дей берем. Катуураак болсо. Ошон үчүн жана ыр чыккан турбайбы? Дагы. Бирок Бактияр Байке, сиз орусча жанагы Леонтьевден «Зеленый свет» деген ырдадыңыз беле ошондо. Орусча. Орусча ырдаган укпайлыбы Бактияр Байке? Давайте дедим го мен. Орусча десем, Бактияр Байке орусча жуккан жок, бирок Нурелге. Жок, ошол үчүн мен бир да жолу мындай уга электим да, сиздин да мындай интервьюларыңызда. Жок, ошондо мен мындай угуп турмун, эме ырдады депчи, бирок өзүндай жандуу көрө элекпиз да, орусча ырдаганыңызды. Мадиналардын эле сөзүн таппай калып атабыз, орусчага келгенде көрөлчү эми. Бул мектепте эле ырдап жүргөнбүз. Ошону андай эстеңиз анда. Элестетиңиздер, жаңы жыл мектепте. Валерий Леонтьев, «Зеленый свет».
что баарыңар жашооңорда дайыма зеленсеп боло берсин. Ооба. ой рахмат жакшы кабыл атылек болду жаңы жылда жакшы кабыл атылек болду алыш керек го дейм, жаңы жылда тост болду го дейм я. Бирок өзүңөр абайлап жүргүлө. Макул. Машина жок болсо өткүлө. Зеленый светтер Был час миг деп жүрөм, час пик экен. сейчас миг депсизде Сиз ошондо кандай Айда ушинтип жатып алгам. Атакта токтоп ошо пик дедим ага. Мигин деле Был час пик, бежали все куда-то, и вдруг застыл, задумался зеленый свет. орусча барды ушундай сүрөбү. Зеленый свет. Эй! Блин, орусча сүрөп. Час прошел, но все горит зеленый, и никто не понял, что случилось с ним. Случилось с ним. Эй! Ну почему светофор зеленый? А потому, что был в жизнь влюбленный, не горит в ней скоростей огней. Он сам собой включился, чтобы судьбе твоей, моей зеленый свет прогрелся. Все бегут, а он светит. Все бегут, а он горит. Браво! Браво. Ошол ырдагандан кийин мен ойлоп калдым, мени ырдап койшо экен депчи. Аз чакырып калса, чакырып калса, удурук чакырып калса. Малах качал, Нурел, чеч маселени. Мир полон радостью и счастья, но край родной милей всего. И как прекрасно возвращаться под крышей дома твоего, под крышей дома своего. Деген ырдап койшум керек экен. Туура. Сурода? Бергени ырдагандан кийин Расем бар качып кетип калды. Бигет. Ушуну ойлосом кайра жайына алып калсам. Сурода, Бактияр байке, мисалы үчүн кыргызчаларды ырдап атканда айт уйт деп сүрөй беребиз го. Орусча ырдап атканда кантип сүрөйт экен орустар? Давай деш. Давай деш керек бе? Дейт экен ушуну эле биздикине эле. Биздикине эле кылат. А болду, ошол эле жетиштүү болуп экен, э? Давай. Ой. пай деп коет Чоо дейт экен. вай деп эткенби Мен негизи мисалы Өлө деп экен. Өлө деген дердексе өздөрү жашынса керек. Мен ыр жазганда негизи жанагындай орусчалар деп атасыңар го. Сурай бересиңер деле мында жооп чыгып калды, өзүнчө жооп. Буга суроо керек да. Нурел бер аны суроо. Ыр жазганда мен мындай тарати деп тоолорду мындай кыргыздын сууларын эметпей мындай ошол оонду орусча жазсам да. Кыска го. Алтындан белек болуп бактыма деген жок. Белек болуп бактыма. Орусча ушундай. Сиз орусча ойлонуп жазап турбайсызбы музыканы ошондо? Орусча түшкөрүп орусча көз караш менен карап мындай. Орусча пакот. Орусча мен тамак ичип деп коебуз. Орустардын эле акчтарында Александр Серов менен Пугачевалар алардыкы мындай да. Малина какая биздикинде эле акчтар. Анан аларды эле запытан алып атпайбы? Жазды, текпекти, алардан биз алып алыш бериш болуп Алыш бериш болуп турбаса болду. Ошого бул өсүү деген өсүү экен. Анан кээ бирде биз ырдап калсак мындай сын алып коет да. Сында биздин баягындай кыргыздын атактуу композиторлору бар, Паланчип, Түгүнчү. Тигинчиева дегендер. Тигинай. Ай болбойт ушул эмне деген кыргыздын эмеси эмес да. Туурабы? Мисалы, Чорокожом Жары, Аплас Малдыбаев. Укмуш мелор болгондо туурабы? Иә, десе.
ага түшкөлү бит да биздики өзүнчө жанр десең жанагыдай. ооба Биз мен аны эч эметпейм. Болбойт булар. Деген там пам пам деп ал өзүнчө фольклор деп койгула. Классика, джаз ушундай бөлүнүш керек экен. Бизге ошол биз дагы мына ошол болот болбойтун баарын бириктирип арна платформасында баарын бириктире эле деп атпайбыз. Беккел айтпады эле баарын шашпайм Азыр кийип чыгарып ошого мен айтам да, мисалы базарда мисалы мен айтып алат деп аттыңар эле айтып алды. музыка деген мисалы картошка болсо, картошканын түрлөрү бар, музыка деген ошо фрукт деп коелу, фрукт, меме жемиш мындай болуш керек. музыка деген оливье болуш керек да. Оливье салта бүт барбарбы? Оливье болуш керек. Оливье, винегрет ишилип ар кандай. Мисалы попса жанагы булар ыралып керек мына меники окшогон ырлар. Бирок гитара менен, аккордеон менен ыралып калып калганда мындай көчөнүн ыры болуп, тойдун ыры болуп, застольный ыры болуп мындай. Вообще сол койло элек да, сыртта турганда эле казан боюнда чай чыгып мындай кылып койгон. Эми ушуну койсоң, жок, бул болбойт дейм, бул стөлдүн үстүнө коюшса деген кыргыздын меймандостук ал деп казан боюна таштап жүргөн да мурда. Эми азыр ошо келип калды, анча неудобно болуп, бирок азыр үйрөнүп калдык, кудай Көнүп калды. Негизичи бирок Абдуллас Малдыбаев ким экенин билбей эле, Чоро Кожомжаровдун ким экенин билбей эле ушундай өргөндөр бар экен. Азыр жаштардан мен 30дамын го. 30дагылардын баары тең элечи. Ушулар ушундай ырдаган, силер эмени бузуп атасыңар деп айланып. Ошо адамдын табити менен мындай эч кандай талашып тартышкан болбойт ойношпош деген керек. туура эле нерсе. негизинен сөзүбүздү жаңы жылга алып келейин да Жаңы жыл алып келели. баягы жаңы жылда кандай адамдар менен тоссоң мындай ошондой өтөт деген сыяктуу. Мисалы үчүн мына байкасаңыздар, биз мына ыр дагы болду, өткөн кеткенди дагы эстедик, Болот ар болбойт кандай эстедик. тилде музыка жаңырды туурабы, аспап дагы болду, жаңылып кетте турган жөнүндө эстедик, бүт баарын эстедик. Анан ошо мактоо көтөргөн деген ошол да, мактоо. сиз өзгөчө адамсыз да, сиздин жаныңызда мындай башкача атмосфера жаралат да. Демек, бул жаңы жылдагы буюрса биз үчүн, ар бирөөбүз үчүн өзгөчө жылдардын бири болуп, компаниядагы сонун болот деген ниеттебиз. Анан программабыздын жабылышында эркин микрофон сизге. Бактар эке мындай кылалы. Жаңы жылдык каалоо тилек болсун кыргыз элине сизден. Желге кирейм дейп коюңуз, камера кармагандай образ элестет, сиз жакшы элестетет экенсиз го образды. Биз чындап эле мына интервьюга 0/0. Анан интервьюда мындай кичине эл тааныгандан кийин баягы эл мактап дегенде мынакай 1-2 сак ошо 2 сутка чыгып алып туруп, бир акылдуураак сүйлөнчү деп, мындай жерге теңилбейинчи деп, мындай сөз изеп отуруп, андан да түшүп кетесиң да, андан да ылдыйга чыгып кетесиң. Жарашпаган нерсе айтып аласың да. Нурус алтын ынтымак дегенде кеңешип кеткен бармак урбайт, чай куйбайсың десең. Чай куйуш керек да сиз. Нурус алтын ынтымак дегенде башка жака кетип каласың. Анан ошого эмне дейсиз? Өзүң тилиңде айтайын десең, эл кантип айтат, кантип ойлойт экен бул. Биз эле отурбайбы деп, кичине өйдүрөөк сүйлөйүн деп каласың да. Анан ошондой кылбаш керек экен. Негизи мен ойлойм, мен болгонум ушул деп элеп мындай таштап койбош керек экен. Кичине кейинип мындай ушундай жасаш керек, но в пределах да, мындай. Допус деген бар да. Чектен ашпаш керек. Допус деген бар. Кичине ашпай койсоң деле эмне интерес болуп калат. Кичине чыгып келсең, кычкыраак болуп калдым, бирок жакшы биздики. Мындай. Ушундай болсо да жөнөкөй экен. Жада бул келаткан жылыбыз кандай болор мен түшүнбөйм. Мындай Жакшы барат. жол таппай кыйналып Ошого кой аксагы менен аксагы менен башкасы кетип калдым. жок, тура эле барда. Кой аксагы менен 100. Далай башка кетип калды. Кой аксагы менен 100 дегенде 1000 дечи. 100 деп коелу эми. Зачем? Бейли деген эмай. Барып кылчы мына. Анан кой аксагы менен 10.000 дегенде жанагы анча эме болот экен да, мындай. Сүйлөп атканда күчүрүштөн кетти. Анча акылың жетпеген билим калат. Биле берсин. Ошон менен кызыкпы. Туура. Бактарбек кетирген анча билбей турбайбы? А караганда нормально экен. Мен деле иштесем болот турбайбы деп мотивация болот да сага. Өзүм көтөрүп калат. Сага Оператор көрсөтүп койгон. Жакшы мотивациялай. Чындай. Кээ бир адамдардын ушуну кылба, мен ушундай билбейм десе. Баягы эме болот. Так, Куттуктайбыз. Мен жаңы үйлөнгөндө эмеге баратам десең,
ак үйгө Неге? кайын журтка барып анан кайын журтка барып мындай кичине эме кыласың го кызмат кылып анан кайным кичинекей эле бирок сагушу 5-6 7-8 жашта ушундай айсыздан таанып калдым го ошондой жашта 3 балам бар. жок ошол убакта да Кайненем кайра чалып жок атат. жок Кайын журт жөнүндө айтып атсаңыз, мен кайын журтумда мен барып баягы мындай кызмат кылып анан кичине чайды көрүп ичип анча мынча шоферден тартып анан ак үйгө барып калдым да ак үйгө барыш керек да туура барыш керек. төгүп келиш керек топ калды топ калганда кирип кара чыктым да анан кайным болсо актер токтопту ак үйгө барабы барат барат мен ойлодум эле Бактияр Токтоев Шварценеггерлер Джеки Чандар туалет эме ак үйгө барбайт ошондой элестетип жүргөн экен мындай ошо буларга мотивация болот да жанагы Булар деле биздей турбай деп. биз эле турбай ак үйгө барып турбай Болду анда. кирет кирген нерсе чыгат турбай Бактияр байке, биздей эле адамдардын жаңы жылдык беште чыкпайт калоо тилеги. калоо тилеги быйыл 2025-те эмне күтүп атасыз сиз өзүңүз? 2025 эмне пландарыңыз бар 25ке 24 24 жакшы эле болду эмне жыл эми 25 коюн жылан жыл жылан ооба жылан жылан батыр келип калды ой билебиз мындай эле кайсы бир жаңы жылда ушундай жылан жыл кобра жылы 25 бирдеме деп тамашалап ошонун 12 жыл өтүп кетти ооба жок эми интервью берип аттым кайсы жыл деп кытер деп бир жерде анан жылан жыл деп анан кобра жылы деп жылан жыл 24 жыл өттү. неге деген 24 мындай калса 2001-жылдары эле көрдүңүз да ошону. Ал 2012-ден чөккө эле да. Убакыт батып эле. анда оюн чаташтырбай турчу эми каалоо тилек алып Эми келгенде экөөбүз бири-бирибизди табышсак эмес. Ажыратайын Кудай кылабыз азыр Бактияр байкени аластыкпайбыз. Бул киши азыр жаңы жылдык калоо тилек айтып калдат азыр. ошону айтпакмын мен сен чай эметип так алып келгем уже ушундай экен деп албетте жаңы жылдык каалоо урматтуу телекөрүүчүлөр урматтуу достор бизден анча мынча кетип калса заранее кечирим сурап алайын эми жаңы жылдык каалоо отдельно монтаждап туруп жаңы жылдык каалоо урматтуу достор урматтуу ушул арна берүүсүнүн кудай буюрса өмүр бою көрөрмандары фанаттары кыргыз эли эме каякта жүрбөгөн бүтүн дүйнөдө жүргөн кыргыз эли эме жандагы достору ошолордун баарына салам айтып берейин мен давай мейли сонунда саламдан башталат да ошентип туруп анан салам айтайын Калоо тилек. шарт берди мага Оператор чыгыш кетсин. мотивациясы күчтүү болуп кеттим бишет бере баштады бербей эле койбой ошол баарыңыздарды жаңы 2025-жылкы мен эмне дебесиз жаңы жылыңар менен. жылан жыл дейбиз 25 жаңы жыл жылкы пылкысы чыгып эле 25 жаңы жылыңыздар менен дейсиз жылкы пылкы десем малга кетип ушундай да сөздү айтсаң мааниси сонунда Оюңузда көп нерсе бар да просто. мейли Сиз ичпесеңиз деле ичкендей жүрөт экен. ошого койчу ичесин дей берет да Тутталып алды жаңы жылда. Анан ичкендер жакпай эшикке чыгып жүрөт. Программанын 2-бөлүгүн баштай бербейли ушул жерден эле учурашып туруп эле кайерде биринчи күн деппи жаңы жылда Гитараң болгон. мейли точно ичкесин дейт ичкен жокмун Ушул буйдан бир куплет ырдап койбойсуңбу? ырдаганда кызарып кетем тебеймин жок эркекче ичкесин дейт Куттап койчу мен. буй менен эле куттуктап Мындай кылабыз. Келгиле жаңы жылдык куттуктоону ушул ыр менен эле кылабыз. ооба мен макул Мен буй болсо ыйласак да мындай бактылуулуктан, жакшылыктан ыйлайлы. Жакшы ниет кылчы. азыр арна шоу буйлайт буй Сиз микрофон сунбайсыз, э
Өлей бересиң мейли. Буй деген Кимге сунса да сөгүнбөгүлө иши кылып. буй деген бул баары Алладан келген бул Кудайдын мен буйругу менин. Кайрмасы ушундай да. Ыйлай калдың сен дагы. Ыйлай калдым мен дагы. Буйрбаса айла жок экен. İşte kaldı süyü armanı. İşte kaldı süyü armanı. Жалғыздарақ бірге жөлөнші. Жалғыз турам. Бірінші көйттен да байым. Түн қараңғы, күнда қараңғы. Біздер шиген айда қараңғы. Неден айт? Уақыт бар екен, Өзүңүз билесиз ба, экинчи чыгарып кеттик жана. Жок ушундай эле. Монтаждан сурасың. Түн қараңғы, күнда қараңғы. Олукту калсын же гүл чайнап кой. Гүл чайнап. Біздер шиген айда қараңғы. Бірге жүрген бақтылы күндер. Тыншымдалып қозғой санамды. Ыйлай қалдың сен дағы. Ыйлай қалдым мен дағы. Билеп bir şeyle be. Билеп атабыз. Buyurmasa ayla çok eken. İşte kaldı suyu armanı. İşte kaldı suyu armanı. Oh boy 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 boy. Boy 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 boy. Oh boy 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 boy. Boy 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 ошо boy boy деп айтканда эмелер чыгат да, буктар. Кылса эчкимде. Boy 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 boy. Адамды көрбөйсүң, ийсот болбойсуң, сакар болбойсуң. Мына эң жакшы каалоо тилек ден соолукта болуңуздар. Демек, Ден соолукта болуңуздар. демек достор, Ийсот болбойсуң, кирип болбойт даже. Шоо болбойт. Болбойт, башка болот. Любой болбойт. Чыгат. Эң соолук. Арна шоу мына ушундай музыка менен силерди бардык жаман нерселерден арылтат, маанайды көтөрөт, жалаң жакшы нерселер силерге тартат. Ушуну айттырыш үчүн 17 мүнөт убакыт. Жок, 17 азыраак болуп калды. Бактияр Токторов, Нурел Султанов, Аскат Алдашев жана Лилия Абдыбайтова. Бул Арна шоу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.